11-12 декабрь күндөрү электр энергиясын колдонуу Кыргызстандын тарыхында рекорддук чекке жетти. Мындай маалыматты энергетика министрлиги таратты. Ага ылайык кыштын келиши менен абанын температурасы төмөндөгөнүнө байланыштуу калк электр энергиясын ченемден ашык колдонууга өттү. Алсак 12 декабрга алынган маалымат боюнча 3612 мегаватт кубаттуулукта электр энергиясы сарпталып, электр энергиясынын суткалык керектөөсү 78,931 миллион киловатт саатка чейин жеткен. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын тарыхында болгон эмес. Учурда электр энергиясын ашыкча колдонгон аймактарда электр тармагындагы жабдуулар күч келүү менен иштөөдө. Мындай учурда энергетиктер ошол жердеги абоненттердин электр энергиясын башка линияга которгонго чейинки аралыкта 1-2 сааттык убакытты талап кылат. Бул учурда электр жарыгы убактылуу үзгүлтүүгө учурайт. Эгерде энергетиктер мындай чара көрбөсө, кымбат баалуу энергетикалык жабдуулар иштен чыгып калышы мүмкүн дейт маалыматта. Энергетика министрлиги электр энергиясын колдонуучуларды үнөмдүү колдонууга чакырат.